Буга чейин маалым болгондой, Ак Суу районунун жалпы дарыгерлик практика борборунун акушери көз жарган аялдан акча алган жеринен кармалган болчу. Ага катар кармалган дарыгерди кесиптештери колдоо иретинде иш таштоого барды деген маалыматтар чыккан. Булардын максаты тиги эжекени коргоп, же буну эме кылайлы деген эмес. Булардын максаты жөн эле ошол бизге да сый болсо, биз да ошо кылган мээнетибизди, эмгегибизди ошо элибизге арнасак деген эле эме. Ушубузду жок дегенде бир эмебиз менен билгизип коелу деген эле болгондо, бир жок дегенде ушунубуз менен жеткизип коелу. Атак башка колубуздан келбейт, билесиңер. Биздин эмебиз кыска, бирөөнү тартканга аракет кылбайбыз, бирөө менен урушканга укугубуз жок. Туурабы? Бейтаптарга биз тараптан бир кандайдыр бир эме болсо, биз, конечно, медиктер силерсиңер, мындайсыңар деген наистер болот. Атак булардын максаты ошондой эмелер болбосун, кемсиндирүүлөр болбосун, орой мамилелер болбосун деген эле ниетте ошол максатты эле жазышкан. Дарыгерлердин арыз жазганы ырас, бирок анын артында алардын коомчулукка коңгуроо кылып айтчу абалы бар болгон. Бул аракет пара алган кесиптештин колдоо максатында болбогондугун айтышат. Бул кесиптешибизди албетте колдоп чыгайлы, же болбосо анын жагын талашайлы деген максатта эмес, албетте. Анын тарабын талаша турган адвокат бар, укук коргоо кызматкерлери бар, териштире турган. Ошол тараптан өздөрү чечип алса, ал нерсени бизге мындай аралаштырбаса. Иш таштоо боюнча бул азыр Кыргыз Республикасы боюнча мындай өтө мындай талкууга түшкөн маселе болуп атат. Бизде азыр 9 жумушчу арыз жазган болсо, эч кимибиз иш таштаган жокпуз. Жетекчилик менен сүйлөшүүлөрдүн түшүндүрүү иштеринен соң алар кайрадан түшүнүк каттарын жазып ордуларында калды. Ал эми пара менен кармалган дарыгер жумуштан бошотулду. Эки врачты да жумуштан алыш аябай кыйын нерсе, экөө тең опытный оперирующий гинекологдор. Бирок мондай окуя болгондон кийин аларды жумуштан алып калыш аябай кыйын болду. Тем более кече Жергетал айылынан элдерге шалып 50-ге жакын эл келип алып туруп, интервью алышып, ушундай болуп видеолорго тартышып, кандай болгон, эмне болгон дегенден кийин анан мондай саясатка айланып кетпесин деп анан кече чечим өзүм кабыл алдым. Экөөнүн жумуштан бошотуудан. Дарыгерлер арыз жазышканы менен иш үзгүлтүккө учурап, бирөөсү да жумушун таштаган эмес. Белгилей кетүүчү жагдай учурда төрөт бөлүмүндө дарыгерлер жетишпестиги бар. Бул маселе боюнча областтык бийликке жана саламаттык сактоо министрлигине кайрылуу боло тургандыгы кошумчаланды. Гүлжан Амандоева, Байман Тургуналиев, Ак Суу району.